Койдун жүнүн кайра иштетүүчү ишканада бардык калуучулар үчүн акысыз окутуу уюштуруп жатабыз. 1 килограмм жүндү, таза жүндү. Жүндөн башка эч нерсе жок, кошулбойт. Ошону немис фермерлер 1 килограммын 1000 сомго сатып алышат. Азыркы убакта жүндү кайра иштетип, жүндөн кийиз жасап, жана ошондой эле жаңы продукция чыгарганы турабыз. Ал органикалык жүндөн органикалык жер семирткеч. 10% азот бар, 5% калий бар. Бул менин сөзүм эмес, бул немис ученыйлардан окуп келгем. Бул окутууга биз 120 адамды кабыл алабыз. Окутууга, семинарга чакырабыз. Ага катталууну унутпаңыздар. Саламатсыздарбы, менин атым Бегимжан, Канато компаниясынын директору болом. Азыркы убакта жүндү кайра иштетип, жүндөн кийиз жасап, жана ошондой эле жаңы продукция чыгарганы турабыз. Ал органикалык жүндөн органикалык жер семирткеч. Буга бизге Айыл чарба министрлигинин ОСП бөлүмү жана ошондой эле ассоциация теплиц чоң көмөк көрсөтүп, жаңы жабдыктар келип, ошол жабдыктар менен жаңы окутууларды уюштурганын жатабыз. Бул технологияны алып келиш үчүн Германиядан окууларды өтүп, эми ошол билим менен сиздер менен бөлүшкөнү жатам. Биякта 10% азот бар, 5% калий бар. Бул менин сөзүм эмес, бул немис ученыйлардан окуп келгем. 2018-жылы. Германияда фермерлер ушул 1 килограмм жүндү жана пилет кылып рыбий корм болот го, билесиңерби, мындай майда кылып туруп мындай прессованный болуп атат го. Ошондойду типа неме мясорубкадан чыгаргандай чыгат. Ошо 1 килограмм жүндү, таза жүндү. Жүндөн башка эч нерсе жок, кошулбойт. Ошону немис фермерлер 1 килограммын 1000 сомго сатып алышат. Силерде буякта канча акча жатат? Эл аралык айыл чарба өнүктүрүү фонд бар. Ошол бизге суранды, ошентип ушул долбоорду эмет бергилечи депчи. Мен 2020-жылдары видео чыгаргам да, ошо жүндү колдонсо болот депчи. Анан алар болсо ошол видеону көрүп кайрылышты. Ушул боюнча ким бир иштеген кишилер бар болсо биз каржылап берели деди да. Хорошо деп мен өзүмө кереги жок дедим. Анан изденип эметсек бирөө бар экен, ушу жүндөн жер семирткич жасап баштаптыр да. Аны айттык, давайте биз силерге оборудование алып берели деп оборудование алып берип койгонбуз. Эле жүндү алып, кадимкидей жүндү аласыңар. Ушундай азыр өрттөлүп аткан, мусорго ыргытылып аткан жүндү алып туруп ондай жабдыкка салынат. Анан салынганда жыйынтык катары бул деген ушундай майдалап туруп, мондай болгон өзүнчө пух сыяктуу эле болуп каткен да. Болду. Анан ушундан кийин азыр бул оборудованияны жаңы эле коюшту, настройка болот. Настройка болуп туруп, бияктан гранулалар пайда болот. Ошол мындай пресстелипчи, ошол пресстелген гранулятор бул оборудование. Бул гранулаларды кийин жер семирткич катары тракторлор менен эмеге жерге бергенге мүмкүнчүлүк болуп калат. 16-17 июнь күндөрү биз Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Ак Суу жергесинде койдун жүнүн кайра иштетүүчү ишканада бардык калуучулар үчүн акысыз окутуу уюштуруп жатабыз. Эмне үчүн бул окутууга барышым керек, эмне үчүн маанилүү деп жаткан болсоңуз, азыркы учурда баарыбызда эмне бар? Кой бар. Жазында болобу, күзүндө болобу, жайында болобу кыркылгандан кийин анын жүндөрүн кайда ыргытышты, кайда сатышты билбей калабыз. Ошол себептен же таштанды да жатат, же болбосо аны өрттөйбүз. Бул албетте биздин дем алып жаткан абабызга алда канча көп зыяны бар. Бул окутууга катышкан ар бир адам эмне үчүн койдун жүнүн кайра иштетүү абдан маанилүү, аны каякта колдонобуз, анда кандай элементтер бар, кантип өсүмдүккө кошобуз, жана аны кошкондон кийин кандай кирешеге чыгабыз, жана дүйнөдө койдун жүнүнөн жасалган жер семирткичтин баасы кандай, дегеле анын ролу кандай биле аласыздар. Андан сырткары бул 2 күндүк окутуубузга катышкан ар бир адам бизден сертификаттарды алат, жана ошондой эле өзүнүн айыл аймагында мини цехтерди болобу, кичинекей бир койдун жүнүнөн кайра жер семирткич жасоочу аппараттарды орнотконго мүмкүнчүлүк алат. Биз Кыргызстанда таза аба менен дем алгыбыз келет. Ошол себептен келиңиздер, муну алдын алуу үчүн ушундай ишканалар иштеш керек, жана баарыбыз аны үйрөнүшүбүз керек. Андыктан биз сиздерге ачыкпыз. Болгону 120 гана адамды кабыл алабыз. Кыргызстандын бардык регионунан катталсаңыздар болот. Алдыдагы телефон номерлерге же болбосо описанияда жазылып турган ссылка менен регистрациядан өтүңүздөр.